Алтын Бөбө Абасбек кызы ишкерликти баштаган 2 жылда көптөгөн ийгиликтерге жетти. Айтымында мындай жетишкендикке жетүү оңойго турбаптыр. Алгач банктан насыя алып, кагаздан кол арчы жасап чыгарууну ойлоп, бирок каражаттын тартыштыгынан улам толук кандуу иштеп кете албай калган. Кийин соц контрактты угуп, жазган долбоору жактырылып, алган каражатка ишин баштаган. Азыр жолго салып, кардарлары да көбөйө баштады. Бул кичине эмес, аябай чоң эле стимул десең болот. Бул аябай эле эми көзүнү билип, бизнес баштайм, ишкерлик кылам деген жаш үй бүлөлөргө эч качан коркпошун айтат элем. Коркпостон аракет кылып, алдыга ымтылып, эми 2 балаң болсо 2 балаң пособиясын күтүп отургандан көрөк, бул соц контракт алып, бизнес баштап, ар дайым чөнтөгүндө акчаң болот, кеңири баскан акчаң болот. Талапка жараша жана буйрутманын негизинде алар ушул күндөрү тынымы жок иштеп жатышат. Алгач базарга сатыкка чыгарса, азыр Куршап жана өзгөндөгү бир канча кафе, ресторандар менен түзгөн келишимдин негизинде иши көбөйдү. Ал эми ири соода түйүндөр менен келишим түзүүгө да кызыктар. Ал үчүн штрих-код жана товардык көрүнүш керектелип жаткандыктан бренд менен чыгуу аракеттерин баштаптыр. Азыркы учурда аябай жакшы болуп атат. Азыр бизде нондой пакеткеле салат болчубуз. Азыр биз ошко жаңы пакеттин түрүн заказ кылдык. Ал где-то бир 2-3 күндө даяр болуп калат. 2-3 күн мурун берип заказга бергенбиз. Бренд болуп, өзүнчө да бир башка модель ойлоп чыктык. Жолдошум экөөбүз эми базарга киргизип, продажаны көбөйтүш үчүн башкача брендтер чыгат жакында. Соц контракт менен иш баштоо бир канча жеңилдикти жаратат дейт жаш ишкер. Азыр 2 жылда жабдыкты алган насыя акчасын дагы толук бүткөнү калды. Алдыда алар эми кагаздан пакет жана 100 арчы чыгарууну ойлоп жатышат. Бул үчүн алар мамлекеттин колдоосуна муктаж. Анткени алынуучу жабдыктарды Кытайдан алдыруу керек. Мындан улам чоң каражатты талап кылгандыктан жаш үй бүлө жеңилдетилген насыя алууга кызыктар. Биздин келечек сурап атат, мындай талап бар дегендейчи. Бул азыр Садыр Жапаров бул пакеттүү нерселерди колдонбогула деп атат. Ошондуктан биз бумажный пакетти ойлоп, ошонун станогун алайын деп атабыз. Эми ал жакынан кичине каржылык жактан небиз көмөгүбүз жок болгондуктан эми может Садыр Жапаров ушул жаш ишкерлерге, жаш үй бүлөлөргө, ушундай бизнес идеясы барларга пайызсыз кредиттерди карап береби экен деп дагы үмүт кылып атабыз. Эми эртең жакында Бишкекке барабыз. Может ошондон бизнес планыбыз жагып же бизге дагы кандай колдоолор болот, аны пока белгисиз болуп атат. 2 баласын алган 2400 сом жөлөк пулдан баш тартып ишкерлик өткөн үй бүлө азыр бул ишине өкүнбөйт. Башкаларга да сунуштап келишет. Өзгөндө ушул күнгө чейин жөлөк пулдан баш тартып ишкерликти баштаган үй бүлөлөрдүн саны 100гө жетти. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.